Чыгармачылык мурда болбогон жаңы сапаттагы материалдык жана рухтук баалуулуктарды жаратуучу коомдун, социалдык топтордун, инсандардын иш-аракеттери болуп саналат. Адамдын чыгармачыл иш-аракети жумшала турган маанилүү чөйрө тарыхый коом. Андагы чыгармачыл ишинде адам өзүн өнүктүрөт, өзүнүн тажрыйбалык жана рухтук ыймандык жакшыртууларды бириктирген бир бүтүн жан катарында калыптандырат. Борбор шаарыбызда таланттардын чыгармачылыгынын түптөлүшүнө зор салым кошчу маданият үйү ачылды. Бул өлкөбүз үчүн, анын ичинде таланттуу жаштар үчүн жакшы жаңылык. Студенттердин чыгармачылык үйү курулгандан кийин студенттерде таланттуулар көп экенин байкадык. Бул жерде концерттик программаны чоң массада даярдаган элек. Мен ырдайм деп. Мындай айтканда 1% талант болсо, 99% эмгек керек экен. Азыркы заманбап тил менен айтканда 99% мындай мотивация керек экен да. Себеп дегенде азыр сен жакшы ырдайт экенсиң, мен экинчини ырдайм деп атат. Демек биз студенттерди бир гана билим бербестен, буну маданий, руханий жагын, ички дүйнөсүнү байытуу максатында ушундай чыгармачыл студенттердин үйүн ачып отурабыз. Жогоруда айтып өткөндөй эле маданиятыбыздын өнүгүшүнө салым кошчу келечек жаштары келген конокторго өнөрлөрүн тартуулап, бийлеп, ырдап, айтор көңүлдүү маанай тартуулашты. Андан сырткары бул жакшылыкты куттуктап келген коноктор да өз чыгармаларынан аткарышты. Студенттер мындай өзлөрүнүн таланты бар болсо дагы жашырып жүрө беришет. Ошо жашырбастан ушу студенттер үйүнө келип, өзлөрүнүн талантын сыртка чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Азыр мисалы азыркы учурда канча деген таланттуулар көрсөтүлдү. Дагы ишенесиз, мындан кийин дагы көптөгөн таланттуулар чыгат деп. Өнөр деп оргуп ташып турган улан кыздар маданият үйүнүн ачылгандыгына абдан кубанычта. Анткени музыка дегенде ичер ашын жерге таштап чуркаган алар үчүн бул кубанычтуу жаңылык. Ошондой эле таланттардын тапталып, чыгаан инсан болуп түптөлүшүнө чоң шарт түзөт. Бул мисалы биздин студенттерибизде ар кайсы тараптан колдоо болду. Бизге ошондой мүмкүнчүлүк түзүп берип атканына жана ошондой условия түзүп берип аткандарына биздин агайларыбызга жана уюштуруучуларыбызга чоң рахмат. Биз болсо деген мисалы концерт болсо үйүбүздөн даярданып, мисалы условия жок болчу да, анан кийин ошентип бизден маданият үйүн ачып берип атканына чоң ыраазычылык. Ачылган маданият үйү бир топ таланттардын талантына талант кошуп, өнөрлөрүн өркүндөтүп, мыкты өнөрпөздөрдү тарбиялайт деген ишенич чоң. Ырдайсың дедим, бир бийлейсиң дедим. Бирок бул аураны көрүп, бул үйдү көргөндөн кийин жанагы талант эки эсе көтөрүлдү. Кантип себеп дегенде мен дагы ырдайынчы, мен дагы бийлейинчи деп талаш тартыш. Мен 15 студент менен даярданып аткансам, бизде бир топ миңдеген студенттер бар. Алардын бардыгы таланттуу болсо, мен бир жумалап концерт уюштуруп, бир гастролдорго чыгып калат окшойм барып туруп. Гүлбар Камчыбек кызы, Абдулас Үсенов, Тыныбек Эргешев, Кутмадан көрсөтүүсү.